Супер ТВ телеканалында балдарды болобу, кыз келиндерди болобу, аялдарды зордуктоого байланыштуу окуялардын дээрлик баары эле мындай бир четке кагылбай, ал окуялар айрыкча коомчулукта резонанс жараткан окуялардын баарын мүмкүн болушунча чагылдырууга аракет кылабыз. Бул окуяларды чагылдырууда жогоруда журналисттер менен болгон сүйлөшүүдө козголгон моменттерден тышкары көбүрөөк журналисттердин коопсуздугуна дагы көңүл бурулса деп айта кетет элем. Анткени бул окуяларды чагылдыруу бир гана жабырлануучу тарапы, тиги шектүү тарапы, андан тышкары журналисттердин дагы коопсуздугу маанилүү. Себеби бул окуяларды чагылдырууда көбүн эсе шектүү тараптан, шектүүнүн туугандары, дос тааныштары, жакындары деген сыяктуу тараптан журналистке карата коркутуулар көп эле кездешет. Ошол эле учурда кез-кезде жабырлануучунун өзүнөн дагы болуп калат, бирок андай учурлар жок деп деле айтып койсок болот. Ошол бул колдонмонубу иши кылып иштеп чыгууда ушундай окуяларды чагылдырып жаткан журналисттердин коопсуздугуна көп көңүл буруп коюшса деп айта кетет элем.